Ayşe radıyallahu anh aytat: "Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Yaguzzu ceyşun el-Ka'be. Fe kanu bida'i min el-ardi. Yukhsafu bi awwalihim ve ahirihim." Qalet qultu: "Yakhsafu bi awwalihim ve ahirihim, thumma ib'athuhum ala niyatihim." Muttafaqun aleyhi. Bukhari Müslim'de gelen hadiste, qarаңыз, бұл hadiste Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты deydi. Ka'bаны талқылаған ушундай bir қауым келатканда дейт, аны жер жұтып алат деді да. Айша радıyallahu anh айтат, бардығын жұтып алады десе, бардығын жұтып алады деді. Арасында сода қылам деп келаткан, башқа ниетте келаткандарына жұтып алады десе, жұтып алады, бирок қиямат күнү ниетине жараша тирилтет да. Биз дүйнөдө кандай ниет кылган болсок, ошо ниетибиз, акыркы ниеттерибиз бар го, ошо ниетибизге жараша тирилебиз да. Азыр ниет кылып коелу иншалла. Бай болуп кетсек, мечиттерди салабыз, медреселерди курабыз, көчөлөрдү оңдойбуз, суу чыгарабыз, көпүрөлөрдү салабыз, баягы мусулман, кедей мусулмандар бар го, ошондойлорго жардам беребиз деп ниет кылың. Бай болуп кетсеңиз, Алла Таала байлыкты берет сизге, ушундай жакшы ниетиңиз болсо. Ошону кыласыз. Эгер кыла албай дүйнөдөн өтүп кеткен болсоңуз, кылгандардын арасында болосуз жаннатта. Алымдарды карап, такваларды карап, сахабалардай болобуз деп ниет кылың. Сахабалар кандай Алланы разы кылды? Аллах алардан разы болду го. Ушундай жакшы ниеттерди кыла бериң. Сахабалардай болом мен. Иншалла сахабалар кандай амалдарды кылган болсо, ошондой амалдарды кылам деп ниет кылың. Иншалла Алла субханаху ва таала кыямат күнү сахабалар менен бирге кылат. Кыла албайсың сахабалар кылган амалдар. Кылганга ниет кылабыз да, аракет кылабыз да. Ошого иншалла Алла Таала кээ бирөөбүзгө кылдырат. Алланын каалоосу менен. Жакшы ниеттердин себебинен Алла субханаху ва таала амал кылышка тофук берет. Анан кыямат күнү ошо сахабалар менен бирге тирилебиз да. Жаныңда Умар радıyallahu anh отурса, Абу Бакр Сиддик радıyallahu anh отурса, субханалла. Маңдайыңда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөй болуп сизге насаат берип аткан болсо, сиз менен жылмайып күлүп сүйлөшүп аткан болсо, кандай рахат. Дүйнөдө рахат Куранда берилет. Анан намазда берилет. Мен Куранда тапкан рахат башка эч жерден тапкан жокмун, субханалла. Валлахи Аллах касам ичип айтам. Куранда алган рахат башка эч жерден тапкан жок. Куранда рахат берилет, намазда, анан кийин не? Жаннат. Башканы рахатта эсептей албайсың. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям отурса, бир күн Жабирил алейхиссалам келип күлөт да. Я Жабирил, неме айтат? Эмне үчүн күлүп атасың дейт да. Адам баласын карап күлүп атам дейт. Эмнеге десе, айтайынбы дейт да. Айт дейт. Адам баласы ушундай дейт. Төрөлгөндөн баштап эле рахат издеп жүрө берет дейт. Рахатты Алла Таала жаннатка жаратып койгон дейт. Дүйнөдө эмес дейт да. Ошону дүйнөдөн издеп жүрө берет дейт да. Кыздар бар го, аялдар. Суллукту издеп жүрө берет да. Суллук жаннатта да. Дүйнөдө жок да. Ошого сиз бизди жаннаттагы нерсени дүйнөдөн издебейли да. Дүйнөдөн Аллам бергенне шүгүр кылып эле жашай бериң. Алланын өкүмүн кыл деген кылып, кылба деген таштап коюп жашай бериң. Жаннатта көрөсүз. Сиз деген бар жаннатта бар да, субханалла. Ошо аракет кылабыз иншалла.